Ар бир ата эне өз баласы үчүн жашап келет. Эртеден кечке чейин, кечтен таңга чейин өзүнүн ден соолугун, күч кубатын, жаштыгын ким үчүн коротот? Албетте баласы үчүн. Өзү жебейт, балдарына берет. Өзү кийбейт, балдарын кийгизет. Баласы ооруп калса күнү түнү уктабаганга даяр. Перзенттерибиздин ден соолугун сактап калуу үчүн өз ден соолугубуздан ажыраганга да даяр болобуз. Ушинтип көзүбүздүн карегиндей кылып чоңойткон, өстүрүп чоңойткон балдарыбыз эртең бизге баш ийбеген, айтканыбызды кылбаган, тоң моюн болуп, башыбызга балээ болуп, желкебизге жүк болуп, апанын укугуна караганда аялдын укугуну артык көргөн, атанын айтканына караганда досторунун айтканын артык көргөн, ушундай бир тил албаган, бир жаман тарбиясыз болбоосу үчүн жана бир кезде баласы үчүн жанын берүүгө даяр болгон ата энесин сыздаткан абалда карылар үйүнө таштап кетпөөсү үчүн ар бир ата эне өз баласыны дин менен, Кур'ан жана хадистин негизинде туура багытта тайлим тарбиясыны берүүсү өтө зарыл. Данышмандардын айткан сөзү бар: "Лаиб валадака саб'ан", сен өз балаң менен 7 жыл ойногун. Төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин ага мээрин берип, балага кандай жашаш керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай сыфаттуу болуш керек, ата эне ошону көргөзүп бериш керек. Андан кийинкиси вааддибху саб'ан, жана балаңа 7 жыл, ачыктап айтканда 7 жаштан 14 жашка чейин сен ага адеп бергин, таалим бергин, тарбия бергин, дин үйрөткүн, Аллах менен тааныштыргын. Ушинтип 7 жыл, кийинки 7 жыл баланы тарбиялоо менен өтүү керек. Варакибху саб'ан, андан кийинки 7 жыл, ачыктап айтканда 14 жаштан 21 жашка чейин баланы көзөмөлдөө зарыл. Бала эмнеге кызыгат, балдын достору ким, кайсы нерсени максат кылган, ошол нерсени билип, ошого жараша баланын тарбиясын көзөмөлдөө зарыл. Сумматтахидху садиқан ва муширан, андан кийин баланы өзүңө дос кылып алгын, кеңешчи кылып алгын. Ушинтип 21 жыл тарбия кылуу менен баланын тарбиясы толук болот. Андан кийин баланы кайсыл багытка салбаңыз, кайсыл жерге салбаңыз, кайсыл кызматка салбаңыз, бала ата энесине, элине, жерине, бардык инсаниятка бир пайдалуу болгон диндар балдардан болуп чоңоет. Ошондуктан балдарыбызды кайсыл жаштан кайсыл жашка чейин кандай тарбиялоо керек? Мындан кийинки сабактарда да ошол туурасында кенен айтылып өтүлөт.